өзүңүзгө белгилүү болгондой 2009 жылы эл каршы чыккан. Бизде ушул тоо кен тармагында бирдиктүү саясат жок, экологияга зыяны тийип калат деп азыр айтып башташты да. Бул боюнча сиздин пикириңиз кандай? Ошо мурдагы бийлик ал мезгилде мен министрдин орун басары элем. Бул боюнча жыйынга катышып калганмын. Ошондо премьер-министр Абдылгазиев айтканда мен биз кантип өзүбүздүн элибизге каршы бололу? Биз баардыгын эсептедик, эч бир зыяны жок, пайдасы эле бар, жумуш орундары түзүлөт болчу депчи. Кечээ президент дагы барып айтты, жумуш орундары түзүлөт деди. Мен деле өзүмдүн балдарыма кантип каршы болоюн, элиме кантип каршы болоюн, өзүмө кантип душман болоюн деген сөздөрдү айтты. Эгерде ушундай бир коопсуздукка кепилдик болсо иштетсе болот. Баягындай эч кандай бир радиациялык нурлануу болбойт, бир экологияга, биосферага, Ысык көл билесиз да, бул биосфера өтө бир башка регион болсо дагы мындай жеңилирээк болмок да. Ошого мындай кепилдик беребиз, 1 граммдагы бир ныпымдай зыян болбойт десе, анда иштетсе болот. Анан эгерде андай гарантия болбосо, билесиз да, мисалы миллиард пайда тапкан менен бир экологиялык зыян болсо 10 миллиард орду толугу чыгаш болуп калышы мүмкүн да. Анан ошондо абдан каршы болду эле, кечээ жакшы эле кабыл алды. Мен мындай түшүнбөдүм да, мындай эмне үчүн мындай позиция өзгөрдү. Балким абдан ынанымда айткандыр, балким көзү жетип атышкандыр. Эгерде чындап коопсуздукка кепилдик болсо, иштеткенге мен деле каршы эмесмин.